айылда ушу эмне муктаж болсо дайым ушу Айбек чечет. Монтип ушу фаптын алдында дагы отуруштарды Айбек кылып берген. Ушу бардык иштерди Айбек чечет. Шагылдарды төктүрүп берди, жолдорубузду оңдоду. Ушу биз дайым Айбекти колдойбуз. Жакшы, ушундайлар иштеп туруш керек. Бизди мына беседкаларыбызды кылып берди. Чогулуштар болсо элдердин ушу жерде өткөрүшөт. Мына фаптын алдына ушуну куруп берген. Бизге көчөлөрүбүздү оңдоп, шагыл-багылын төгүп, неме болсо жардам кылат да, келип кабар алып, караштырып турат. Бизге ушундай Айбектей жаштар керек. Иштей турган бала. Айбекке ийгилик каалайбыз. Дайыма ден соолук иштерине. Иштей берсин. Жакшы болот. Айылдын центринде жакшы шарт болгон. Ооба, центринде шарттары жакшы. Монтип немелер коюп берген. Биздин көчө, центральный көчө, прожектор бар. Шаардагыдай. Үч ай ойнойт элек, жазында жайында күзүндө. Күзүндө эми жаңа болуп бош өтүп элек, 2 эмеде ойнойт элек да. Анан бул курулгандан бери кышында да ойноп калдык. Анан жаштардын көбү эми болгондон кийин спортко кызыгуу боло баштады. Башка жактан балдар келип ойноп атышат. Ушундай майрамдарда топ кылып берип атышат. Спортко болгон кызыгуу нерселер болуп атат. Bagı ilgerki jomoктогудай алтын балык тутуп алгандай эле болдук да. Себеби эмне? Себеби биринчиден биздин айылга мечит курулду. Экинчи өтө сыймыктана турган, кубана турган, мактана турган мына газонубуз курулду. Биздин жаштарыбыз Базыргонго, Советскийге, ар жактарга агылып барчу эле. Ошол жака барып ойноп келчү. Мына азыр балдарыбыз, даже мен өзүм да келип көрүп, ушу не болуп атам да. Экинчиден анын жерде садигибиз түшүп калды. Ушул эле айылга садик чылды. Ушу Алтынбек Айбектин ушу жардамы менен, ошонун көмөкчүсү менен ушулар түшүп калды да. Андан тышкары мына Бөөнө деген айылыбыз бар, жаңы айыл. Ошол жактарга эми Нива машина эмес, 66 машина барат эмес. Атчан зорго барат элем. Ошол жактарда шагал төктүрүп биздин айылга өтө жакшы жардам берип атат да, жакшы жардам. Өзүбүздөн чыккан балдар экен, өзүбүзгө көмөкчү болуп атат. Биз ушул айыл, ушу бала менен сыймыктанабыз.